Alo, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Батирдин квартиранын баасы 17.000 болду. 17.000 бересиңер мындан ары. Макул, жарайт. Сүйлөштүкпү? Макул. Alo, мен туугандарым келет Россиядан. Үйдү бошотосуңарбы же 25.000 төлөйсүңөрбү? Iya, 25.000 төлөйсүңөрбү? Туура, эми кече эле 2 күн болду сүйлөшкөнүбүзгө, 17.000 көтөрдүм 13.000. Эми 25 болот. Төлөй албайм десеңер бошотуп койгула 2 күндүн ичинде. Макул, жарайт. Кандайсыңар? Мен баягы эле, байкеңер. Ооба. 25.000 болбой калды. Туура 2-3 күн эле болду сүйлөшкөнүбүзгө. Ооба. 35.000 боло турган болду. Мейли, жашай албасаңар, төлөй албасаңар бошоткула 2 күндө. Жарайт. Сүйлөштүкпү? Эми эмне кыласыңар? Мага тигини айтып, муну айтып, күйөөм өлүп калды дейсиң. Эмне, күйөөңдү мен өлтүрдүмбү? Мен эчтекени билбейм. Кыскасы, бошотуп койгула. Жарайт, сүйлөштүк. Ассаламу алейкум, кандайсыз кошуна? Ооруканада жатып калыпсыз, бара албадым зыярат кылып. Имамчылык жумуштары менен бошобой, жок дегенде үйүңүзгө келип сурап коеюн дедим. Жакшы болуп калдыңызбы? Өткөндө батириңизде жашап жаткандар кетишиптир. Бирок алардын ал акыбалы өтө оор болчу. Сиз ошого карабастан, угуп калдым адамдардан, ошого карабастан асмандын башына чейин көтөрүп бааны болбосо чыккыла депсиз. Балким ошолордун дагы бир кесепети тийгенби сизге? Эгерде сиз туугандарым келет тиги бул деп, туугандарыңыз деле Россияда болсо дагы өздөрүнүн үйү бар экенин айтып жүрүшөт. Ошон үчүн мейли ал батирде жашоочулар дагы көрбөсө да жараткан көрүп турат да. Жараткан ушундай көрүүчү зат капкараңкы түндө, капкараңкы 7 кабат жердин астындагы капкара таштын үстүндө капкара кумурсканын көзүнүн карегин көрүп турат. Ушундай угуучу зат, жараткан зат. Поезд бара жаткан болсо, поезддин астында кумурска баратса, поезддукун өзүнчө, кумурсканын басып бараткан табышын өзүнчө угуп турат. Айлму бидати судур, жүрөктө сырларды билүүчү зат. Бул нерселер сизге эскертип коеюн дедим. Үйрөтүш үчүн эмес, эскертүү үчүн келдим эле. Ошондуктан байке, эгерде тооба кыла турган болсок, сөзсүз түрдө жараткан тооболорду кабыл кылуучу зат. Кулли бани адама хатаун, ва хайра хатаун ат-таввабун. Бардык адамдар ката кетирүүчү, бирок ошо ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы тооба кылуучулар дейт. Ошого байке бир тооба кылалы, жараткандан кечирим сурап, азырга чейин мына батир таап албай, ар кайсы жерде тентип жүрүшөт экен. Ошого кайра да кечирим сурап, үйүңүзгө мурда булар эми 1 жылга чейин не келишим түзгөн экен, балкондорду оңдоп коюшуптур, квартплаттын эсебинен макул деп. Баарын жасап койгондон 1 жыл өтө эле келе сиз эмне кылыпсыз? Бошоткула анан мен Россиядан келет, тиги булар келет деп. Андай болбой калат. Ошондуктан байке, келиңиз, тооба кылалы. Жараткан Аллах Таала бардыгыбызды ката кемчиликтерибизди кечирген болсун. Амин. Бата кылалы. Амин. О жараткан Аллах Таала, мына ушул имандуулукту тактап айтканда ушул адамгерчиликти сактап, батирлердин баасын көтөрбөй, жакшы адамгерчилик мамиле кылып жаткандардын жүрөктөрүндө шариатка ылайыктуу ойлонуу, ой максат, жакшы ой тилектөрүн кабыл кылгын, ооруп жатка ооруласа шифа бер, карыз болсо карыздары жеңилдеткин, дүйнө акыреттин жакшылыктарын бергин я Раббил алам. Жараткан Аллах Таала жүрөктөрүнө пайгамбарлар, сахабалардындай толук ыйман якын кур. Пайгамбарыбыз көрсөткөн тартипте толук дин менен жашоого күчүл бер. 5 маал намазга бекем бол. Пайдалуу илим бер, пайдасын да сакта. Илимдин амал менен бергин. Зикирдин акыйкат жүрөктөрүнө жайгаштыр. Пайгамбарыбыз алейхисаламдын адеп, ахлак, кулкун өзүн бер. Тозоктук адамдар сыфатын алып, эчтик адамдар сыфатын берин. Эл көрсүн, 200-жүздүүлүктөн сакта. Ар бир амалды ихлас менен кылууга күчүл бер. Дин менен толук малжан